İşten kelip küyösü keçkirgende. Mına emi, darбазаны беки теерде, балдары сыртта ойноп жүрүшүптүр. Карап калды бир саамга тикирее. Жаман жуман нерселерди таштанды да, балдараны айлантыптыр оюнчука, кийимдери булганган бозала чаң, эч нерсени албай ойноп капарына. Үйдү карай жөнөдү, кадам таштап, бир нерсенин болгонун сезди байкап, кум менен суу төгүлгөн кире бериш шашып өттү ал жерден да шашкалактап. Бөлмөлөргө баш багып карап кирди. Мынча эмне чачылган деп сүйлөп ийди, эртең менен баары таза жакшы эле. Мындай болуп кетерин ал кайдан билди? Аркы бөлмө тарапка да чуркап барды, үйдүн ичи сапырылган, оозу ачты, дубалдагы илинген килемдери бир жак чети үзүлүп жерде жатты. Эмне болгон? Мынчалык биздин үйгө деп таңгалып түшүн албай кабак бүркө, жалтырап таза турчу эмес беле, дайым мен жумуштан келген күндө. Тамак ишчүү бөлмөгө шашып өттү. Кирип барып чындап коркуп өңү өчтү, ар бир жерде агарып кардай болуп, ун төгүлүп жатканын дагы көрдү. Жуулбаган идиштер жайнап кеткен, бир жагында чыны жатат сыры кеткен, сыныктары жерде жатса тарелканын, мындай нерсе биздин үйдө эмнеликтен? Ушунчалык чоочулаган келбет менен уктай турчу бөлмөсүнө учуп жеткен аялы китеп окуп отуруптур, күлүп гана, бейкапар эч нерседен. Күйөөсүнүн кебетесин көрүп алып, иш абалын сурады жай жылмайып. Деди анан, курсагың ачкан жокпу? Бүгүн тамак даяр эмес, не кылалык? Күйөө анан сурады. Не себептен? Биздин үйдө өзгөрүүлөр эмнеликтен? Түшүн албай, турам дале башым катып. Үйдүн баары чачык экен иштен келсем. Үйдө бекер отурасың, иш кылбайсың. Качан болсо бош отуруп жыргатпайсың. Дечү элең, бүгүн бир да иш кылбадым. Өзүң көрүп турганыңдай кыйналбадым. Чындыгында жасабадым эч нерсени. Өз бөлмөмдөн чыкпай китеп эрмектедим. Сени менен бирге барып азыр көрөм, балдарыбыз эмне кылып жибергенин. Көрдүңөрбү? Мына достор, аял кандай, баркын билбей ороңдойбуз биз аябай, аял заттын жасап жаткан эмгектерин эмне үчүн көрө албадык биз баалабай. Үйдүн ичи адам көргүс болуп калат, бир эле күн койгон болсо тазалабай, аял заттын сыйлап жардам береличи, мээнеттенип жатса дагы каралабай. Ыйман булагы.